Өзү окшош турат. Азыр менен. Эме бул Кожеке атты көтөргөн жер Чарташтын эмесинен көтөргөн да. Чарташтын даананын ар жак бети, толук жак бети андай эле эмес, бийик эмес. Мына мындай айдош келип чыгып кетет да. Баспай калдыр да. Баспай калгандан соң сүттүрдөн көтөрүп алып ашып кетти да. Артында бир киши келет. Эсеп калды да. Ат келет деле, ат жок болуп калган, кишинин изи болуп калды. Эмне болгон? Ошол Чарташтын белинен анан кээ бирлер айтты бул эме Тевашыдан деп. Негизи ошол эмеден Чарташтын белинен көтөргөн экен. Эме ат. Мен жактан да көтөрмөдү, анан көрбөгөндөн кийин биз каяктан мен укканым айтып атам. Толуктарын айтканын. Ана Ташкайды дедиңиз, жана Ташка Колтуктап атпайсызбы ошону? Ошо жетин капчыгада бүткүлө сүйрүү таштар болгон. Ошондо бирди колтуктап көтөрүп келаткан экен, жүрүп эле көтөрүп келип тааныш кишилерден бирөөсү жанынан сурап, Кожеке, муну эмне кыласыз дегенде, айрылыш жолго мамы кылып коеюнчу, нары өткөн бери өткөн аттарын качырып эле убара болуп отурат деген экен, карашы. Эми ошонун толкусу эми мен эле анча кишидей эле болушум керек. Мен боюмдан дагы бийик ташты көтөрүп алган, карашы. Кызыл таш экен. Эмеси мындай болсо. Мен ошол убакта 71-жылы сентябрь айы болуш керек эле. Ошондо ушундай августтун этеги экен. Ушундай келгенде мен колум ошондой. А киши бир кол менен. Бир кол колтугунда метип алды. Ошо билбейсизби? Болжол менен салмагы канча болот? Көз тарчы. Эми аны мен чыгарып көргөнмүн. Билбейм, бирок 500 килограмм тегерегинде болуш керек да, ал таш. O boy üstten çoğun olursa. Men uşu yermen geldim. Uşu eме sırttagısı, içinde dar yerdegisi de 50 santimetreden dar жак бержагында. Ошондо ошол убакта мал алып сүйкөнүп мындай култ этип таштын эмеси билинип турат да. Ушундай. Ал сен көрдүң эле ул? Жок. Жети капчыгай деген жер бар. Арамзадан айткан жоксузбу? Арамзада ошондой бийик таш бар. Акмамыр болуп. Арамзадагы сандай бийик эмес. Арамда сатса жалпы арык таш. Ушундайбы? Сен да көрдүңбү? Ошондой. Сараттын төрү жанагы эмне? Жанагы Сараттын төрү биягы мемлекетте төрдөп койду экен. Ошого кеткен жерде эме биягы тил кеткени Чарташтын даваны бар. Биягына кетти да мемлекет. Бир жагы Сараттын төрү 3 айлык жүргөн да ошол жер. Борто келет. Жок. Гич самыр. Жана акыр таш деген жак турбу? Арамзан бери да ошол жакта да. Сен барып белге такалып, жана чоң атаңын ташын көрдүңбү? Ушундан чыккан ойырма жол тура байкадың? Бел тере алып. Ошондон ашкандан кийин. Андан кийин ары көп жүрөт. Жок, ошо ашкандан кийин жол бесиң ошо менен кеткен. Андан кийин көп. Белгеле ушу баары эме жактан Сараттын төрү жактан барганда ошол жак тарапка болдук да. Анар эме Кичи Самыр жагыбыз эме жагына болдук. Токтогул жак бетинде. Жок, эме Токтогул жак бетинде ошо баары Кичи Самыр жакта Токтогулдар жашады. Акыр таш деген жери бар ошондо. Акыр таш ооба. Анан биягы Сараттын төрү деп коет, ошо түшкөндөн кийин. Сараттын төрү андан ары Эсенжандын монусу эле. Ошондой бир жер. 77-жылы ошо акыр ташта эме болбоду, силот болбоду. Анан ошондо мен Эңишке түшөсүндөгү райондон эметип качты деди, айтып. Мелден ошо. Анан ошол түндөсү биз жол билбегендер кошулуп алып чогулуп. Чарташтын белин ашып, Чоң Самырга түшүп, кайрадан төрүнөн Сараттын төрүнөн бери келбепти. Анан кеч кирип кетип ошо та Арамзанын белине келип жатып калыптырбыз. Мен кайерде экенин эле салбайм да. Эртең турса эле Кожекем таштырат биягында. Анан ошол түмендеги бир бекиш деген киши бар эле, ал жылкы сөрүңө жүргөн. Ошол айтып калды. Сен ата эле өлүшүргө жатып турбайсың, Кожекем колдосун деп. Ошо ташын түбүнө жатып тамашалап качтым. Анан Эңишке түшүп ошондон мындай Эңиш болбой калды ал жолу эле. Эмеде акыр ташта болбой калды. Улакта болбой калбады. Улакты казак тарап келип сууга салып коюшкан экен, улактарды чабып алды. Анан ошол убакта Абдыраев акон биринчи секретарь болчу. СКАда эме боюнча агитация пропаганда боюнча Сарбанов деген бар болчу. Токтогулда
Ормонов болчу секретарь. Олтурга Siz коюш. qaysi yılqısız? Мен 78-жылы, 48-жылы, 70-ге чыктым балам. Бағана 70'te келесіз да бейіл? 70'ten. Siz 7 yaşka çıkkanda gazı oldu. Qanchani? Siz 7 yaşka çıkkanda gazı oldu. 55-yıl gazı oldu. Ya, bilem ani 50-жылы. Sen okudum, elden ugamda talıklar көп айтышат Козакан. Ana suratlarım var ya. Аксакал эме толук аты жөнүңүздү жаздырып койбойлу. Атым Жолдошбаев Калдыбай. Кайсы жерден Токтогул болосуз? районунун өзгөрүштүү айыл өкмөтүндө Камышбашы деген айылда төрөлгөм. Ошол жерде отурам азыр. Кайсы уруунун кулуну болосуз? Уругум, чоң урум Саяк болот. М, Андан кийинкиси Кутнай болот. Андан кийинкиси Ажым болот. Ажым, э? Андан кийинкиси Кутуш болот. Кутуш. Андан кийинкиси өзүм болом.